Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздерге кичине ошол Hornet Marsianин деген дрон боюнча айтып берейин деген ниетим бар болчу. Мурдатан бери сурашкан менден кээ бир көрүүчүлөрүм, анткени өзүлөрү орусча, англисче окуган, билет. Бул нерсе азыр катуу согуш майданын өзгөртүп атканы боюнча маалым кабарлары бар да. Hornet Marsianин деген бул эмне? Бул жасалма интеллект дрондор. Фронтто 24 жылдан бери иштелип жатат, колдонулуп жатат. Жана абдан кардуу экен. Ошону кичине карайлы, эмнеси кандай бар. Бул деген толук автономдуу сокку дрону, учкучсуз учак, кичинекей эле, мындай бир самокаттай эле, мындай чоңдугу. Жасалма интеллект менен иштейт толугу менен, жана муну мындай да, баягы сен ага кандайдыр бир тапшырма бересиң, бир бензовозду сок дейсиңби же танкты сок дейсиңби же адамды формачан, мылтыкчан сок дейсиңби, ошондой сүрөттү жүктөйсүң ага. Бир атасың катапульта менен, аткандан кийин бүттү, унутасың да. Анан 160 километрге чейин учуп барып туруп жок кылат да бутаны. Муну орусиялыктар кармап ушундай дрондорду таап сыныктарын изилдеп ичин карашты. Марсианин деген каймана ат коюшту. Украиндиктер да ал атты колдонуп жатышат. Ал эми ушуну Hornet деп, же болбосо ары, сары ары бар да, мындай аябай жаман да. Кадимки ары сени чагып өлүп калат го, сары ары бар. Сары чоңураак да, жөн кадимки арыдан чоңураак. Ал деген чакканда тим эле тынбай чыгат да. Ошон үчүн ошо шершень деп коет орусчасы, Hornet деп англисчеси. Ошол сары ары деп коюшат экен да. Өзүлөрү америкалыктар. Муну Sweetbit деген компания өндүрдү, жасады. Мурунку Google'дун директору Эрик Шмидт башында болду. Эрик Шмидт бир кездерде DeepMind деген жасалма интеллектти иштеп чыккан болчу. Google дүйнөдө биринчилерден болуп жасалма интеллектти иштеп чыгып, ал алгоритмдерди сатып чоң компанияларга биз жөнүндө материалдарды жыйнап ушул телефондор аркылуу анан ушинтип оокатын жасап аткан болчу, унчукпай чат GPT пайда болгучу. Азыр эми ошол Эрик Шмидт барып туруп баягы аскер күчтөргө ушундай иштерин жасап атат да, жардам берип атат ушундай акылдуу куралды жасаганга. Ошондой курал бул кандай аппарат өзүн карасам? 24 жылдан бери фронтто активдүү колдонулууда. Муну азыр эле байкай көп сүйлөй баштады. Акыркы 2-3 ай фронттон, бирок биринчи кабарлар 6-7 ай мурда келген. Өзгөчө көрүнүшү жана өндүккөн электроникасы үчүн сфоткаларда Марсианин же Марсианин 2 деп аталат. Ылакап аты бар. Кээ бирлеринде ар бир 25-чи Марсианинде орустар мындай сыныктарынан Starlink'тин модулдарын таап жатышат да. Иштеп чыгуучу бул деген Perennial Autonomy АКШ Google'дун мурдагы башчысы Эрик Шмидт менен байланышкан компания. Түрү учак тибиндеги ири сокку дрон. Ошол компания иштеп чыккан, тиги компания Sweetbit болсо өндүрүп атат да бүгүнкү күнү. Анан бул бараждалоочу октары же болбосо каймана, же болбосо мындай айтканда жан кечти дрон деп эсептелет, самолеттук типтеги. Пневматикалык катапульта менен аны атат асманга. Башкы өзгөчөлүгү толук автономдукка жана жасалма интеллектке таянат. Оператордун туруктуу башкаруусу талап кылынбайт да такыр. Анан көбүнчөсү ошол 90% жолду же болбосо андан да көп пайыз жолду бул деген электромотор менен жүрөт. Андан ары электромоторду өчүрүп коет да. Анан тынч, эч бир угулбай тез 300 метр секунд ылдамдыгы менен түшө калат дагы бутага. Анан ошол түшүп атканда эч ким эчтекени уга албайт да, асмандан таштай эле чалгандай эле түшө калат да. Конструкция мүнөздөмөлөрү кандай? 2,5-2 метр, 2,2 метр да. Канат мындай кулачы же болбосо таптаса канаттын фюзеляжы 1,4 метр, канаты узун болгондо 2 метр, фюзеляжы кыскараак. 15 килограмм, 15 килограмм анын оордугу. 4 же 5 килограмм, 4,5 же 5,5 чейин го кээ бир маалыматтар боюнча. Ага жардыруучу зат орнотсо болот. Дүрмөт да бутага тийип жарылганга. Ошол нерсе бензовозду жардырганга жарайт толугу менен, БМПни жардырганга жарайт. Мындай топ жүргөн аскерлердин мындай топтомосундагы жардырганга толугу жарайт. 130-160 километр фронттун сызыгынан буталарга чейин учуп барат. Бул деген middle strike деп коет да. Ушундай аралыкта мүмкү күнү артиллерия мчалыш үчүн сокпойт да. Артиллерия 40 километрге согот. Бул ракета менен бара-бар да, мындай алыстыгы.
Анан пикирлөөдө ошол 200-300 километр саатына кылганда крейсердик болсо 100-200 километр саатына ушундай ылдамдык менен учат да. Пикирлөөсү жаман да, тим эле айткандар айтып атышат, видеолорду кошоюн десең YouTube улам улам бандап атат, ошон үчүн интернеттен көргүлүк, Telegram каналдардан же болбосо X.com'дон. Учуп барып туруп ушундай тынч дейт, эчтеке байкалбайсың, алдын ала көрө албайсың, эчтеке кыла албайсың, үнсүз чабуул кылат да. Жолдун мындай 90% жана айткандай мен электромотор менен өтүп туруп жакындап калганда буталоо алдында үнүн толук өчүрөт, алат. Көбүнчө соккондон кийин 1 секунд мурун гана угушат. 1 секунд эле бар да, ошо жашынганга, секиргенге. Согуштук бөлүгү жүк ташуучу бензовоздорго, жеңил бронетехникага көбүнчө иштетилет бүгүнкү күндө. Дал ошол максатта бул логистиканы жок кылуу. Анан баасы мындай, эң арзаны $5000. Ичинде Qualcomm жана Snapdragon микрочиптери бар. Snapdragon микрочиптери Elite Snapdragon 8 деген микрочиптер табышты сыныктарында Орусияда. Анан $20000 чейин ошол Илон Масктын жанакындай Starlink модулу менен коштолгон, ушундай атайын оптика менен коштолгон жана ушундай атайын разведка, чалгындоо кылган дрондор ошо менен коштолот, мындай кымбатыраак болуп калат да. Анан электрониканын жана жасалма интеллектти багыттоо. Ошол кулатылган үлгүдөгү талдоодогу адистер таң калтырганы борттук электроникалык деңгээли Snapdragon Qualcomm архитектурасы дүйнөлүк алдыңкы мындай өндүргүч компоненттерди тапкан да ичинде. Ошон үчүн мисалы үчүн орусиялыктар айтат, бул деген мындай украиналыктар өзү жыйнап алган 3D принтер менен баягы тамакканасында жасап алган дрон эмес дейт. Бул деген кадимкидей мындай жогорку технологияда ушундай атайын жабдыктар менен коштолгон дрон деп атышат да. Анан машиналык көрүүсү бар, GPS трекер керек эмес буга. 2 күндүзгү камера бар, алдыда жана ылдыйга караган. Анан ылдыйкы камера жердин рельефин сканерлейт, мындайын айтканда булар жерди адамдай көрөт да, кадимкидей көрүп туруп. Анан эс тутумдагы камера карта менен салыштырат. Мурдатан мына жиберердин астында, ушундай тапшырма берердин астында ошо буталар боло турчу жердин картасын берет да ага, ошол мисалы үчүн аны оператор, дрондун атуучусу. Анан ошол тапшырманы берген, бул карта менен учасың, бул карталардан көрсөң буталар, мындай буталарды көрсөң, сүрөттөрүн көрсөтөт, жүктөйт, ошону чабасың деген буйрук берет, учурат, бүттү. Бул деген GPS кереги жок буга. Рэп иштесе, рэпти тоготпойт. Баягы GPS спутниктердин баарын жок кылса, глушилка койсо, радиосигнал кармабайт, такыр карабайт да. Анан ошентип учуп барып туруп эле анан багыт алат дагы чабат да. Машиналык көрүү жана автокармоо. Борттук нейрондук тармак реалдуу убакытта иштейт. Дрон толук радио тынчтык режиминде учат, бир да радиосигнал кетпейт. Керек болсо жиберет да, бирок көбүнчөсү ансыз. Жасалма интеллект бутанын маскировка менен, камуфляж менен жабылган техника, ПВО, жолдогу жүк ташуучу тааныганда эле операторго кеңеш жибере алат спутник аркылуу. Же спутник модулу жок болсо, өз алдынча толугу менен эч кандай баягы эч ким менен кеңешпей сого берет да, өзү эле чечим кылып туруп. Өтө кооптуу нерсе деп эсептейм. Спутник байланышы сейрек, спутник байланышка чыга алат, бирок көбүнчөсү арзаныраагы чыкпайт да, спутниксиз эле иштей берет. Starlink сыяктуу терминалдар болжол менен 25 дрондун биринде гана табылган. Жана мен айткандай, видео жазуу жана нейротармакты кошумча окутуу үчүн калган 95% машина рэп радарларын үчүн сокур болушат да. Рэп такыраны көрбөйт, рэп ага такыр эч кандай таасир кыла албайт да. Радар аны кышымчыктай көрөт. Эң үчүн рэп ага каршы алсыз. Башкаруу каналы жок. Нейротармак дронду өзү эле барып алып барат. Басып кое турган эч нерсе жок, радио сигнал эчтеке жардам бербейт, пушкалар менен атсаң дагы. Оператор менен үзгүлтүксүз радио байланыш сигналы жок, такыр болбойт. Анан дагы стандарттык эмес жыштыктар менен колдонот. Кыска ырастоо сигналдары MIMO 2.2 деген технология менен санариптик Wi-Fi аркылуу аскердик диапазондорго 2.0, 2.3 ГГц же 3.3, 3.8 ГГц берилет. Көпчүлүк стандарттык глушилкалар аларды камтыбайт. Ошо Орусиянын глушилкалары баягы рэптери ага ылайыктаныша элек да. Аны ылайыктанса деле баары бир тоготпойт да. Аны бир гана сигнал барбы жиберип коет маалымат, жокпу сого берет да.
Анан булат сыяктуу аткычтар жана окоптогу мобилдик жыштык глушилкалары ага каршы дээрлик пайдасыз болуп калды. Ушуну байкап атышат. Орусиянын фронтунан аскерлер айтып атат, өзүнүн телеграм каналдарда да бүт жерден айтып атышат. Учурда дал ошол дрондор Орусиянын логистикасын шал кылды да. Анан 26 жылдын жазынан бери Хорнеттердин массалык колдонулушу түштүк багыттагы логистиканы шал кылып жатат орусиялыктар. Айтып атат, массалык түрдө колдонуп атат дейт. Үйүр менен учуп атат. Крымга кеткен кургактагы корректор трассаларында тим эле үйүр менен учат дейт. Анан кыймылдаган унааларга аңчылык жасайт дейт, кадимкидей өзүлөрү эле да. Анан жасалма интеллект терең тылда кыймылдарын машиналарын өзү аңдай алгандыктан жолдордун үстүнө тартылган торлор сыяктуу стандарттык короо каражаттары такыр начар иштейт дейт, ал аны тоготпойт дейт. Анткени көзү менен көрөт дейт, торду да көрө алат, тордун ичинде тешиктер да көрө алат. Анан ошол жерден чабат да. Анан кулатуу кыйын дейт. Муну андан кичинекей болгондуктан, рэпти тоготпогондуктан ракеталар менен ата албайсың, анткени кичинекей да, майда, чымчыктай. Ушуну бир гана ошо пулеметтор менен соксо болот. Мында мисалы үчүн эгерде Орусияда шилка болсо, мисалы үчүн гепардтагыдай снаряддар болсо, немистердикиндей түшүрө алмак да, бирок же линкстыкындай. Бирок түшүрүш кыйын өтө, анткени ошол дронду акыркы эле моментте көрүп каласың биринчиден, экинчиден бул визуалдык байкоо эле мүмкүн. Үнүн өчүрүп койсо байкабайсың, бирок мындай алыстан эле көрүшүң мүмкүн. Атайын зениттик дрон кармагычтар менен гана түшүрүүгө болот, кулатууга болот, мылтык дроп менен атсаң, бытыра менен атсаң. Бирок түшүнүп атасыздар да, шанс өтө аз да, 100дөн 90% ата албайсың, 10% ата аласың. Бул ушундай каардуу дрон жасашты туугандар, украиндиктер. Мен ойлоп калдым, келечек келе баштады, келечек өтө кооптуу. Биз деген буга тиешелүү түрдө көңүл бурбай жатабыз кыргыз армиясында, кыргыз мамлекетинде. Эми дрондор жасалма интеллекттер менен келсе, такыр токтото албайсың да. Мындай келип эле 4-5 мындай фура келип эле бир 30 чакты дронду атайын программа мээсине киргизип туруп атып ийсе шаарга, мисалы үчүн, бизге бир да ПВОны кармай албайт да. Анан рэп дагы каршы иштей албайт. Анан 10дон 1-ин соксок, ошондо сүйүнсөк болот да. Калганы бутага жетет да. Ошондой кооптуу заманга келдик. Эми бул курал Украинада, эми бул куралдын сыныктары реверс инженеринг үчүн кайра изилдеп, сындырып, жасап, жыйнап чыгыш үчүн орустардын колунда. Биздин колубузда эмне да, ошондой суроо пайда болуп атат. Ошон үчүн мен кичине биздин өлкөбүз үчүн кооптонуп атам. Бизге ошондой сак болуш үчүн биздин мамлекеттик органдар, биздин негизи жалпы элибиз, бизге ошондой дрондорду алга каршы иштетчү Леонидас деген системаны жасап чыгышыбыз керек. Кыргызстанга бүт ПВОну Леонидас менен коштоп беришибиз керек. Анын сырткары өзүбүз да ушундай дронду сатып алабызбы, иштеп чыгабызбы, биз да реверс инженеринг кылабызбы, же жасалма интеллектти колдонуп туруп кодун өзүбүз мындай иштеп чыгабызбы. Кандай бир балялар керек да, ушундай иш аракеттер керек. Мен деле ушуну өзүм деле өндүрмөкмүн, бирок мага бюджеттер керек да. Мен ушуну менен аябай кабылдым, катуу. Мындай дрондорду тестирлөө жасаш үчүн, ушундай иш жасап көрүш үчүн деле толтура жабдык керек экен. Ошол Кытайдан алабызбы, кайдан, Америкадан алабызбы. Ал жабдыктардын баасы бир топ эле, бир жер үй да, Бишкектин борборунда ошондой сыяктуу баада болуп калат. Анан ошондуктан бюджеттер колумда болсо, мисалы үчүн, мен уюштура алмакмын ушул ишти. Бирок фонд жарыялап туруп акча жыйнасаң деле мындай туура эмес болуп калат да, кичине ага бир топ көбүрөөк акча керек да, бюджеттер керек. Ошон үчүн мен ойлоп турам, эгерде өзүмдүн акчам топтолсо, кийинчерээк иштейбиз, эми күнү түн иштеп атабыз, аракет кылып атабыз, акча топтолсо, ошол нерсени өндүрүп көрүш керек экен да, өзгөчө. Ошондой туугандар, мындай набат сагабын, ушундай коопчулук бар дүйнө жүзүндө, ошого да көңүл бурушубуз керек бүт деңгээлде. Сиздер менен Искендер Шаршеев болду, саясаттануучу, экономист, бизнес пландоо боюнча адис, бизнес план жазатам, же болбосо ТЭО заказ буйрук кылам десеңиздер, биздин астында телефондар бар, алар боюнча WhatsAppка жазгыла, сүйлөшөбүз, баарлашабыз. Орус, кыргыз, англис тилинде жазып беребиз. ТЭО ошо бизнес планды эл аралык инвесторго, банктарга, Кыргызстандын ичиндеги банктарга же өнүктүрүү фонддорго ал толугу менен жарайт, жогорку стандартта жазылат да. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийиңерди жазгыла. Ошол Hornet Marsianин деген дрон боюнча кандай сиздерде пикирлер пайда болду?